Жалал Абад облусунда мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча кеңешме өткөрүлдү. Иш-чарага 250дөн ашуун адам катышты. Аларга коррупциялык мүнөздөгү кылмыштар үчүн жазаны катаалдаштырууга багытталган мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча түшүндүрмө берилди. Ага ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылып, соттолгон адамга белгилүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө өмүр бою тыюу салынат. Ошондой эле күнөөлүү адамга карата мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толук толтуруп берүү менен эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза милдеттүү түрдө каралат. Мисалы, мыйзамсыз паюу үчүн 300 миңден 500 миң сомго чейин айып пулдун ордуна 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эгерде жубайы, жолдошу же алардын жакын туугандары оор же өзгөчө кылмышка күнөөлүү деп табылса, мамлекеттик кызматка кабыл алынбайт. Эгерде жаран коррупциялык кылмыш үчүн күнөөсүн мойнуна алып, ордун толтурса, анда ал кем дегенде ушул берене боюнча мыйзамда каралган максималдуу жазанын жарым мөөнөтүн сөзсүз отуруп чыгат.